Бүгін 10 ноябрь жаштар жана илим күнү экен. Ушул Кош майрам бекеринен бир күндө болбосо керек. Барлык жаштарды билимдүү болууга, ар тараптан өнүгүүгө чакырат элем. Баарыбыздын майрамыбыз менен. Мурдагы жаштар жөнүндө мыйзам боюнча 28 жашка чейин эле, азыр 35 жашка чейин болуп өзгөрдү. Ошон үчүн жаштардын катарына киребиз буюрса. Ушул жаштар тармагында ар дайым кызмат кыла берели, өнүгүү, өсүү болсун. Себеп дегенде азыр бизде ушу жаштарда аябай чоң көйгөйлөр бар. Мисалы коомдук иштерге активдүү катышуусу, ошол эле бизге берилген мүмкүнчүлүк шайлоолорго жаштардын мындай катышпай кайдыгер болуусу бул чоң көйгөй. Анан ошо барлык жаштарды өсүп өнүгүүгө, ар тараптан өзүн өнүктүрүүгө чакырат элек. Жаштар ушундай майрам күндөрү эле эстелип, жаштарга инвестиция кылышыбыз керек деп маани берип калбай, күндүн ар бир күнүндө жаштарга көңүл бурушубуз керек. Себеп дегенде жаштар өлкөнүн келечегин түзөт. Анан келечек жаштардын колунда деп айтабыз го. Келечек кандай жаштардын колунда деген суроого жооп берүүдө сөзсүз түрдө билимдүү, өнүккөн, өлкөнүн эртеңине кайдыгер карабаган жаштардын колунда деп айткым келет. Ошол дагы бир жолу майрамыбыз менен достор. Баарыбызга ийгиликтүү күн. 10 ноябрь 2023 жыл.